Андан кийин машина дей турган болсок, этеги а болот, машина. Анын башына про деген предлогду кое турган болсок, у болот. Про машину. Я говорю про машину. Мен машина жөнүндө сүйлөп жатам. Я говорю про машину. Больница дей турган болсок, этеги а менен аякталып атат. Биз айттык, эгерде а менен аяктаса, про деген предлог у кылат. Мисал үчүн про больницу. Больница тууралуу, больница жөнүндө. Я говорю про больницу. Мен больница жөнүндө айтып жатам. Наташа дей турган болсок, мисал үчүн адам аты болсо, Наташа. Наташа дей турган болсок, Наташа деген сөзүнүн алдына прону койсок, про Наташу болот. Демек, я говорю про Наташу. Я говорю про Наташу. Мен Наташа жөнүндө айтып жатам. Андан кийин я говорю про бабушку. Мен чоң энем жөнүндө айтып атам. Я говорю про бабушку. Бабушка дей турган болсок, этеги а менен аякталып атат. Ал эми про деген предлогду башына кое турган болсок, про бабушку, бабушка бул. Про бабушку, бабушка. Демек этегин у кылат. Андан кийин дедушка дей турган болсок, этеги а менен аякталып атат. Анын алдына про предлогун кое турган болсок, этегин у кылат. Про дедушку. Өзү негизи дедушка деген сөз мужской роддо, бирок бул жерде этеги а тамга менен аяктаганына байланыштуу, этегинде асы болгонуна байланыштуу, женский роддогу сыяктуу болуп, этегине у алат. Про дедушку. Я говорю про дедушку. Мен чоң атам жөнүндө айтып жатам. Достор, ушул видео сабактардын бардыгы ушул 2 китеп боюнча болуп жатат. Сиздер биздин видео чыгарышыбызды күтүп отурбастан, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарга ушул китептерди алып жооп алсаңыздар болот. Китептерди алуу үчүн ушул номерге кайрылыңыздар.